Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү биздин сабагыбыз алгебра сабагы. Предметтик мугалим Турсуналиева Асылгүл. Сабактын темасы окуялар, карама-каршы окуялар. Сабактын максаты окуялар жана алар менен болгон амалдарды билесиңер, окуялардын аныктамаларын айтып бере аласыңар, күнүмдүк турмуштан мисалдарды келтиресиңер. Кана балдар, жагымдуу маанай тартуулап, мен эң мыкты окуучумун деп жылмаябыз. Кана жылмайып маанайыбызды көтөрүп алдыкпы балдар? Анда эмесе ойлонуп мейк чабуул жасайлы. Бир үй бүлөнүн 2 атасы жана 2 баласы бар. Ошондо канча адам болгон? Балдар, ойлонуп жооп беребиз. Бул үй бүлөдө 3 адам болгон. Баланын атасы, чоң атасы жана өзү. Балдар, силер мурунку сабакта ыктымалдуулук теориясы боюнча түшүнүп алгансыңар. Ыктымалдуулук деген эмне? Турмушта кайсы бир окуянын, кубулуштун болушу же болбошу ар кандай шарттарга көз каранды болуп, мүмкүн, ыктымал деген сөздөр менен түшүндүрүлөт. Эми балдар, ыктымалдуулукка биз күнүмдүк турмуштагы мисалдардан келтирсек. Карагыла балдар, күндүн чыгышы жана батышы бул ыктымалдуулук. Жаандын жаашы жана жабашы бул ыктымалдуулук. Чагылгандын түшүшү, жердин титирөөсү бул дагы ыктымалдуулук. Эмесе балдар, бүгүн биз окуялардын негизги түрлөрүнө өтсөк. Окуялардын биринчи түрү сөзсүз орун алуучу окуя. Экинчи түрү бул сөзсүз орун албоочу окуя. Үчүнчү түрү кокус окуя. Эми ушуларга эле биз мисалдарды келтирели балдар. Мисалы, сөз орун алуучуга жаздын апрель айынан кийин май айы келет. Ал эми экинчи сөз орун албачуга кыш айынан кийин жай айы келет. Ал эми кокус окуя бул жаандын жаашы же жабашы. Эми китебиңердеги биринчи аныктаманы карагыла балдар. Биринчи аныктамада эгерде кандайдыр шарттарда окуя сөзсүз ишке ашса, аны сөзсүз орун алуучу окуя дейбиз. Ал эми окуя сөзсүз ишке ашпаса, сөзсүз орун албоочу окуя дейбиз. Ошондой эле кандайдыр шарттарда окуя же ишке ашса же ишке ашпаса, анда аны кокус окуя дейбиз. Биринчи аныктаманы эсиңерге сактап калдыңарбы балдар? Анда мисалын келтирели.
Жылуулукта муздун эриши бул сөзсүз орун алуучу окуя. Жыгачтын ээриши бул сөзсүз орун албоочу окуя. Жаандын жашы, жабашы бул кокус окуя. Ошондой эле балдар, окуялардын бири-бирине карата салыштыруу багытында дагы түргө бөлүштүрүлөт. Карама каршы сыйышкан биргелешкен окуя. Сыйышпаган биргелешпеген окуя. Көз каранды эмес окуя. Балдар, эсиңерге сактап калдыңарбы? Салыштыруу боюнча да канча бөлүнүп экен? 3 түргө бөлүнүп экен. Карама каршы сыйышкан, биргелешкен, сыйышпаган биргелешпеген, көз каранды эмес. Эми мисал келтирели балдар. Эки адамдын жолугушусу, эки адамдын жолукпосу, эки адамдын жолугуп кол алып бериши бул сыйышкан окуя болуп атат. Ал эми эки адамдын жолукпай кол алып саламдашканы бул сыйышпас окуя болуп атат. Эки адамдын жолугушусу жана эки адамдын жолугушпосу бул карама каршы окуялар болуп атат. Ыңгайлуу үчүн окуянын орун алуусуна карата жүргүзгөн байкоону, тажрыйбаны, өлчөөнү жана эксперименттин бардыгына сыноо деп аталат. Экинчи аныктаманы карайлы балдар. Экинчи аныктамада эгерде сыноодо эки окуянын бирөө гана сөз орун алса, аларды карама каршы окуялар дейбиз. Ал эми эгерде сыноодо эки окуя бир мезгилде экөө тең орун алууга мүмкүн болсо, аларды сыйышкан, биргелешкен. Ал эми экөө тең орун алууга мүмкүн болбосо, сыйышпас, биргелешпеген окуялар дейбиз. Мисал карайлы балдар. Студент кыздын китеп дүкөндө болушу бул А окуясы. Ошондой эле студент кыздын китеп дүкөндө болбошу Б окуясы. Студент кыздын китеп дүкөндөн китеп сатып алышы С окуясы. Эми балдар, биз бул жерден сыйышкан, сыйышпас жана карама каршы окуяларды табышыбыз керек. А окуясы менен С окуясы бул сыйышкан окуялар. Анткени студент кыз китеп дүкөнүнөн китеп сатып алат. Бул сөз орун алуучу. Ал эми Б окуясы менен С окуясы бул сыйышпас окуялар. Себеби китеп дүкөнүндө студент кыз жок, бирок китеп сатып алды. Бул мүмкүн эмес. Же болбосо сөз орун албоочу окуя. Ал эми студент кыздын китеп дүкөндө болушу жана болбошу бул карама каршы окуялар. Үчүнчү аныктаманы карайлы балдар. Эгерде бир окуянын орун алышы экинчи окуянын орун алышынын ыктымалдуулугуна таасир этсе, анда аларды көз каранды окуялар деп. Ал эми таасир этпесе, анда көз каранды эмес окуялар деп аташат.
А жана Б окуялардын суммасы деп бир убакта жок дегенде экөөнүн бирөө орун алган окуяны айтабыз. А жана Б окуялардын айырмасы деп бир убакта А окуясы орун алып, жана Б окуясы орун албаган окуяны айтабыз. Ал эми А жана Б окуялардын көбөйтүндүсү деп бир убакта экөө тең орун алган окуяны айтабыз. Балдар, китебиңердеги биринчи көнөгүнү карайлы. Бир кыз быйыл орто мектепти бүтүрдү. Бул А окуясы. Алтын медаль алды. Б окуясы. Мектепти бүтүргөн жок. С окуясы. Эми балдар, силерге бул жерден эмне кылышыбыз керек? Салыштыруу окуяларды табышыбыз керек. Сыйышкан, сыйышпас жана карама каршы окуялар. А окуясы менен Б окуясы бул сыйышкан окуялар. Ал эми Б окуясы менен С окуясы бул сыйышпаган окуялар. Себеби окуучу мектепти бүтпөй туруп эмне албайт? Алтын медаль ала албайт. Ал эми окуучунун мектепти бүтүшү жана бүтпөшү бул карама каршы окуялар. Ошондой эле балдар, экинчи көнүгүнү да карагыла. Экинчи көнүгүдө бир жигит быйыл орто окуу жайына өттү. А окуясы жатаканадан орун алды. Б окуясы жана өтпөй калды. С окуясы. А, Б жана С окуяларынын карама каршылары, сыйышкандары жана сыйышпастарын айткыла дейт. Анда балдар, бул жерде эмне кылган? Студент баланын эмнеси? Окууга өтүшү. Бул жерде жатаканадан эмне кылышы? Орун алышы. Бул жерде окууга өтпөй калышы. А окуясында бул студент баланын окууга өтүшү, Б окуясында өтпөй калышы, жатаканадан орун алышы, С окуясында өтпөй калышы. Сыйышкан окуя бул А окуясы менен Б окуясы. Сыйышпаган окуя бул С окуясы менен Б окуясы. Ал эми карама каршы окуя бул А окуясы менен С окуясы. Балдар, үй тапшырма кылып, үчүнчү көнүгүнү алгыла. Жумушчу ишке орношту. А окуясы орношподу. Б окуясы үй алды. С окуясы. А, Б жана С окуялардын карама каршылары, сыйышкандары жана сыйышпастарын тапкыла. Балдар, бүгүнкү сабак силерге түшүнүктүү болду деп ойлойм. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта.